Бүгүн биз улуттук сейтек балдар жана өспүрүмдөр борборуна келип калдык. Жакында эле Италия мамлекетинде өткөн онлайн конкурстун жеңүүчүлөрү Байчечекей фольклордук ансамбль менен кененирээк таанышмакчыбыз. Кыргыз деген ат менен кошо жаралып, муундан муунга мурас болуп келе жаткан ар түрдүү музыкалык аспаптарыбыз бар. Дал ошол аспаптарда ойногондордун бири Байчечекей фольклордук ансамбль кыргыз элинин турмуштарын, тарыхын, кубанычы менен кайгы капаларын күүгө салып ырга кошуп чагылдырышат. Дилгирлик жана комузга болгон балдардын бул сүйүүсү албетте көптөгөн ийгиликтерди алып келди. Байчечекей ансамбль бир катар конкурстардын жеңүүчүлөрү. Алардын акыркысы Италияда өткөн келечектеги жылдыздардын достук фестивали аталышындагы онлайн конкурс. Кичинекей байчечекейчилер аткарган эргиме жана саадак кактыгүүсү ансамбльге ийгилик алып келип, биринчи орунду алышты. Бул негизи Италияда бизге бир ата-эне эме кылды да, сунуштады. Байыр деген окуучубуз бар, аябай жакшы комуз чертет. Уже 3-жыл келди. Мына чопо-чорду дагы ойноп атат, дос комуз баардык инструменттерди ойнойт да. Анан ошонун апасы аябай эме кылды, ошо итальянкы бар экен, интернеттен көрдүм, ошо катышпайсыңарбы деди. Анан макул деп катышып калдык. Анан катышкандан кийин аябай жакшы ийгиликтерге жетиштик да, анткени бул жерден биринчи орунду алдык. 28 февралда катышканбыз, 30 мартка чейин болду да, бул онлайн түрүндө болду. 21-жыл да, быйылкы эле жыл. Ушундай диплом келди. Атайын почта аркылуу күтүп алдык, могу немесин кубогун берди. Анан ар бир балага катышуучуга мындай эмелерин берди, ансамбльге медалдарды баарыбызга ушундай тапшырды. Анан мындан тышкары мындай эме 300 евро сертификат берди. Кийин шындап жанагындай офлайн фестиваль болгондо бизди чакырат экен ошол жака. Бул аралыкта ансамбль ондогон комузчуларды даярдап, алардын алды искусство жаатында үзүрлүү иштеп келе жатышат. Көпчүлүк окуучуларым жанагы Адилет Айтикеев Америкада азыр. Осмонов, Акун Осмонов ада Америкада, Айсалкын ада Америкада, Австрияда 2 окуучум бар. Бүт баары ошол убакта алтын күмүш медал менен бүтүшчү. Алтын күмүш медалды бүтүп мектепти башка окуу жайларга тапшырып кетишти да. Чет мамлекетте көп окуучуларым бар. Түркияда жакшы жумуштарда иштешет, ушундай жакшы ийгиликтерге жетишти. Комуз унутушпайт, келсе мага келишет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде кыргыздын ар түрдүү аспаптарынан күүлөр жаралат. Ошого жараша ансамбльдын дагы эмблемасы ар аспаптан түзүлгөн. Гүлапия айым ар бир окуучусуна өзгөчө мамиле жасап, аларды эл алдына чыгарып, ар кайсы мамлекеттерге барып келүүсүнө шарт түзүп берет. Эгерде баланы жакшы көрсөң, ал сөзсүз түрдө үйрөнөт деп кошумчалады. Эгер баланы жакшы көрсөң, сен аны аябай жакшы көрсөң, ал сөзсүз үйрөнөт. Анан сага да ачылат, айтат бүт эмесин, ата-энесине айтпаган нерсени мага айтып берет. Баланы жакшы көрбөсөң, ал эч качан үйрөнбөйт, кетип калат. 2020-жылы ноябрларда апам мени комузга алып келген. Өзүм каалоо менен келгем, анткени мурун телевизордо көрүп эле суктанчумун комузчулар менен. Анан өзүм кызыгып сурандым. Сарбаева Айгерим, Султаналиев Кадыр, Аида Токталиева, Коомдук биринчи канал, Замана берүүсү.